Хламидиялык инфекция жыныстык жол аркылуу эң көп жугуучу оорулардын бири. Мындан көбүнчө жаштар, сексуалдык активдүү жаш курактагы эркектердин 51%, аялдардын 30-60% жабыркайт. Симптомдор көп билинбейт. Билинген убагында симптомдор болсо кээ бир эркек кишилердики заарасы ачышып, оорутуп, былжыр ириң өңдүү болуп чыгышы мүмкүн, жанагы уретрадан. Андан кийин аял кишилердики иштин асты оорутат. Алардыкы дагы ушундай былжыр ириң өңдүү болуп, выделение деп коет, ошолор чыгат. Эң коркунучтуусу хламидиоз эч бир симптомдору жок өөрчүйт. Адам көп жылдар бою ооруганын жана бул ооруну жыныстык өнөктөштөрүнө жугузуп жүргөнүн билбейт. Хламидиоз башка жыныстык катнаш аркылуу жугуучу ооруларга окшош. Ошондуктан адам өзү аны эч качан биле албайт. Хламидиозду аныктоо үчүн анализ тапшыруу керек. Эң коркунучтуусу тукумсуздук. Эркектер балалуу боло албайт. Аялдардын боюна бүтпөйт, бүтсө да улам түшүп кала берет. Же болбосо бала туубаса кемтиктер менен төрөлөт. Хламидиоз өнөкөт ооруга айланса, синдром Рейтера дегенге алып келиши мүмкүн. Муундар, табарсык органдар жана көздүн ичиндеги чел кабыгы жабыркайт. Мындайда оору келбеш үчүн, андай жукпаш үчүн да, анын үчүн биринчиден жана катнаш болгону өзүнүн нике кыйылган киши менен болуп туруш керек. Ар кайсы көп катнаштар болгондордуку ооруп каларын риски көп да. Ошон үчүн биринчиден ошо. Экинчиден жанагы контрацептив деп коет, жана презервативдер. Ошондойлорду колдонуш керек. Үчүнчүдөн иммунитет, өзүнүн иммунитет болсо, ар бир кишинин өзүнүн иммунитетин, өзүнүн ден соолугун карап жүрүш керек. Иммунитет төмөн болсо, оорунун баары батыраак жугат. Бул инфекциядан кантип коргонсо болот? Хламидиоз 90% корголбогон жыныстык катнаш аркылуу жугат. Ошондуктан туш келди жыныстык катнаштардан баш тарткыла. Ар дайым презерватив колдонгула. Сексуалдык ден соолук тууралуу ишенимдүү булактардан маалымат алгыла. Оору жугузуп алуу кокустугу пайда болоор замат дароо доктурга кайрылып, тиешелүү анализдерди тапшыргыла. Дарылануунун минималдуу курсу 21 күнгө созулат. Өз убагында ооруну аныктап, туура диагноз коюп, туура дарыласа, бул илдеттен 100% айыгып кетүүгө мүмкүн. Эсибизде болсун, ар бирибиз жыныстык катнаш аркылуу жугуучу инфекцияларды жугузуп алышыбыз мүмкүн. Бирок бул тууралуу туура жана ишенимдүү маалымат билүү көптөгөн опурталдуу кадамдардан сактап калат. Мындай маалымат өзгөчө өспүрүм балдарга зарыл.